Эртең мененки зикир дуаларга. Анан истигфар көп айткыла, байлыкты кадимгидей тартат өзүнө. Берекени тартат. Салават айтып жүргүлө. Мындай кандай түшүнөсүң? Салават айтканда келип турган нерсе мындай болот да. Бере берип түгөтө албай каласың, салават көп айткан адам. Бере берип. Ата-энеңердин дуасын алла, субханалла, сенин балдарың да кедей болбой калат. Жети урпаңы жер турган болуп калат. Түшүндүңүзбү? О Азирети Анас бин Малик радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи жанына келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи жанында сахаб Анас бин Малик туруп алды. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи келчи Малик деди. Пайгамбар дуа кылып атканда, сен урпактарың көп болсун деди. Анас бин Малик урпактары азыр канча миллион да билесиз ушуну. Абдурахман ибн Ауф пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, я Расулалла, дуа кылыңыз дегенде, эч кем болбо деген да. Эч качан кем болбо деген. Адам мындай дуа, бул пайгамбардын дуасы. Ошондой эле бул дүйнөдө дуасы эч качан кайтарылбаган бул ата-энелер бар. Түшүндүңүз? Ата-эненин дуасы субханалла балага түзмө-түз болот. Жаман да жакшы да. Анан мага келип көбүнчөсү балдарга дуа кылып койгончу иш баштап атмыр дей берет да. Аны айтам, кел мен дуа кылайын, бирок сен атаң менен апаңан алдыңбы дуа десем, көп алган эмес болот. Эгерде түрүү эмес боло турган болсо, бир аз субханалла ошо апаңар атаңардын аркасынан садака кылып, бир аз иншалла бир Куран тилават кылып, андан кийин баштагыла, иншалла бияга береке болот Кудай кааласа. Түшүндүңүзбү? Анан болбой атса, эч кимди күнөөлөбөгүлө. Өзүңдү да күнөөлөбө. Бул тагдыр рызкында пока жок экен деп турла. Анан умра ажыл кылла. Ол аябай көп балдарды билем мен. Бизде биринин аркасынан бир умра кылла деген жакшы бир айткан эмебиз бар. Ошондо биздин жаныбызда жүргөн бир бала жок болуп кетти. Кызматтагыла билет. Анан жок болуп кетип эле, анан бир күнү карасам, мен умрага барып келди. Андай эле жок болуп кетти, мен Аллаху акбар. Анан бир басам, статустун карасам, умрада жүр. Караса экинчи, карасам үчүнчү умрада жүр. Анан баягыда бир сөз кылып, келип калыптыр, устаз дейт. Сиз айттыңыз дейт, умранын биринин аркасынан бир алды. Мен барып келдим дейт, Алла береке берди дейт. Кайра ошону таптыр эле биринчи тапкан мен умрага бардым дейт. Алла 3 эсе берди дейт. Үчүнчү алдым дейт, ошондой койду, мен тозолбой калдым дейт. Ушундай нерселер бар да. Биз тыйынды тыйынга кошо сом болот деп айтабыз да, туурабы? Тыйын кошо сом болобуз дейт. Бирок субханалла ушундай нерселер бар.